Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен сүйлөмдүн айкындоож мүчөлөрүнө кайрылабыз. Сүйлөмдүн айкындоож мүчөлөрү аныктооч, толуктооч жана бышыктооч. Аныктооч өзүнөн кийинки келген сөздөрдүн сапатын, белгисин, касиетин, сан иретин же кимдир бирөөнө таандык экендигин билдирип, кандай, кайсы, канча, канчанчы же кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берген мүчө болуп эсептелет. Аныктоочтор аныкталып турган сөздөр менен дайыма ыкташуу жана таандык байланыш жолдору менен байланышат. Аныктоочтордун асты толкун сызык менен сызылат. Мисалы, эмгекчил адам карабайт. Кандай адам карабайт? Эмгекчил деген сөз аныктоочтун милдетин аткарды. Жөнөкөй аныктоочторго жөнөкөй сөздөр жана бир гана маанини билдирген татаал сөздөр кирет. Ал ак булутты аралайт. Ал кандай булутты аралайт? Ак деген сөз жөнөкөй аныктоочтун милдетин аткарды. 10 класста окуйт. Канчанчы класста окуйт? 10 деген сөз аныктоочтун милдетин аткарды. Тутумдаш аныктоочторго синтаксистик жактан ажырагыс сөз тизмектери кирет. Мисалы, согуштан кийинки жылдар кыйын болду. Кайсы жылдар кыйын болду? Согуштан кийинки деген сөз тизмеги тутумдаш аныктоочтун милдетин аткарып калды. Колунан көөрү төгүлгөн уста эле. Ал кандай уста эле? Колунан көөрү төгүлгөн деген ажырагыс сөз тизмеги тутумдаш аныктоочтун милдетин аткарды. Толуктооч барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдүн суроолоруна жана ким менен, эмне менен, ким тууралуу деген сыяктуу суроолорго жооп берген сүйлөм мүчөсү. Толуктоочтордун асты үзүк сызыкчалар менен сызылат. Мисалы, орус тилин жакшы билет. Эмнени жакшы билет? Орус тилин деген сөз тизмеги толуктоочтун милдетин аткарып калды. Өзүм билбегенди сурабайм. Эмнени сурабайм? Өзүм билбегенди деген сөз тизмеги табыш жөндөмөдө туруп толуктоочтун милдетин аткарды. Толуктоочтор дагы жөнөкөй жана тутумдаш болуп бөлүнөт. Суусаганга бекер бер. Кимге бекер бер? Суусаганга. Бул жөнөкөй толуктооч. Ал эми орус тилин жакшы билет. Эмнени жакшы билет дегенде орус тилин деген сөз тизмеги тутумдаш толуктооч болуп эсептелет. Мындан сырткары толуктоочтун тике жана кыйыр түрлөрү бар. Тике толуктооч кыймыл аракеттин таасиринде толук дуушар болгон затты көрсөтүп, дайыма табыш жөндөмөсүндө турат. Ал эми кыйыр толуктооч кыйыр түрдө багытталган затты көрсөтүп, дайыма барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө турат. Бышыктооч кыймыл аракеттин жөнүн, мүнөзүн, ордун, багытын, мезгилин, себебин, максатын, сан өлчөмүн көрсөтүп, кандай, кантип, кайда, канча, эмне себептүү деген сыяктуу суроолорго жооп берген сүйлөм мүчөсү. Асты сызыкча чекит болуп сызылат. Мен биринчи келдим. Мен канчанчы келдим? Биринчи. Сандык маанидеги биринчи деген сөз бышыктоочтун милдетин аткарып калды. Азыр сабакка барам. Сабакка качан барам? Азыр деген сөз бул бышыктоочтун милдетин аткарды. Эми бышыктоочтун түрлөрүнө кайрылып өтөлү. Биринчи, сын сыпат бышыктооч. Кандай, кантип, кандайча деген суроолорго жооп берет. Биз шаарга тез келдик. Биз шаарга кандай келдик? Бул жерде тез деген сын сыпаттык маанидеги сөз бышыктоочтун милдетин аткарды. Мезгил бышыктооч качан деген суроого жооп берет. Мисалы, түшкө чейин базарга барам. Базарга качан барам? Түшкө чейин деген сөз тизмеги мезгил бышыктоочтун милдетин аткарды. Максат бышыктооч эмнеге, эмне үчүн деген суроолорго жооп берет. Алардын үйүн көрүүгө бара жатам. Эмне үчүн бара жатам? Алардын үйүн көрүүгө бара жатам деген сөз тизмеги максат бышыктоочтун милдетин аткарды. Орун бышыктооч кайда деген суроого жооп берет. Андай адамдар дүйнөдө жок. Андай адамдар кайда жок? Дүйнөдө деген сөз орун бышыктоочтун милдетин аткарып калды. Себеп бышыктооч эмнеликтен, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолорго жооп берет. Ачкачылыктан жыгылып калыптыр. Эмне үчүн жыгылып калыптыр?
же эмнеликтен же эмне себептен окшош эле. Ачкачылыктан деген сөз себеп бышыктоочтун милдетин аткарды. Сан өлчөм бышыктооч. Канча, канчанчы деген суроолорго жооп берет. Колдон келишинче тырышып жатам. Бул жерде колдон келишинче деген сөз тизмеги сан өлчөм бышыктоочтун милдетин аткарып калды. Анда бул материалдарды өзүңөр дагы кайталап чыгасыңар, эрежелерди жаттайсыңар жана тиешелүү китептеги көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Андан сырткары мен үйгө берген тапшырмаларды аткарып алган билимиңерди бышыктайсыңар.